Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов Япониянын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Сигеки Маэданы кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташууну мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашты. Премьер-министр белгилегендей, Кыргыз өкмөтү инвесторлорду коргоого жана иштөө үчүн шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурат. Тараптар бизнес, IT технологиялар, айыл чарба, туризм жана башка тармактарда кызматташууну тереңдетүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Өз кезегинде Сигеки Маэда Кыргызстан менен Япониянын ортосунда кызматташуунун чоң потенциалы бар экендигин белгилеп, Япония компаниялары Кыргызстанда программалоо жана IT технологияларын окутуу боюнча мектеп ачууга даяр экендигин кошумчалады. Жыйынтыгында тараптар Кыргыз-Япон кызматташтыгын мындан ары активдештирүү жана кеңейтүү тууралуу макулдашты. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын биринчи отуруму өттү. Премьер-министр Улукбек Мариповдун төрагалыгында Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону даярдоо жана уюштуруу боюнча республикалык штабтын биринчи отуруму видеоконференция режиминде өттү. Премьер-министр Кыргыз Республикасынын өкмөтү таза жана ачык айкын шайлоо өткөрүү үчүн бардык чараларды көрүп жаткандыгын белгиледи. Биз республиканын ар бир жаранына өз эркин билдирүү үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыздайбыз. Тандоо бир гана элде, деп баса белгиледи Улукбек Марипов. Жыйындын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы, республикалык штабтын тең төрагасы Нуржан Шайылдабекова маалымат берди. Анын айтымында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 420 айылдык кеңеште жана Кыргыз Республикасынын 28 шаарында өтөт. Нуржан Шайылдабекова кошумчалагандай, биринчи жолу гендердик теңчилик боюнча мандаттарды карап чыгуу принциби сакталат. Жолугушуунун жүрүшүндө өкмөт башчы коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу максатында шайлоо участкаларындагы коопсуздукту камсыз кылуу жана эпидемиологиялык чараларды сактоо маселелерине өзгөчө көңүл буруунун зарылчылыгына токтолду. Премьер-министр бардык шайлоо тилкелерин, добуштарды эсептөө үчүн өкөктөрдү, алыскы райондорду интернет байланыш менен камсыз кылуу керектигин белгиледи. Бишкек шаарында турак үй өрттөнүп, эркек киши күйүк алды. Бишкектин Власова көчөсүндө жайгашкан турак үйдүн 45 чарчы метр жыгач устундуу шифр жабылган чатыры жана бир бөлмөсү өрттөндү. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Өрттүн кесепетинен 38 жаштагы эркек киши 3-чү даражадагы күйүк алып, номер 4-чү шаардык ооруканага жаткырылган. Өрттүн себеби такталууда. Белгилей кетсек, бир сутканын ичинде республиканын аймагында 12 өрт кырсыгы катталып, аларды өчүрүүгө 13 өрт өчүрүү бөлүмү тартылган. Жапаровду Казакстанга коштоп кеткендер кимдер? Президент Садыр Жапаров бүгүн 2 мартта Казакстанга мамлекеттик иш сапары менен кетти. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, мамлекет башчынын төмөнкү делегациясынын курамы коштоп кетти. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, вице-премьер-министр, экономика жана каржы министри Улукбек Кармышаков, президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшекеев, Кыргыз Республикасынын Казакстан Республикасынын атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Жээнбек Кулубаев, коргоо министри Таалайбек Өмүралиев, айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев, транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдралиева, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев, энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Алмамбет Шыкмаматов, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Мырзабек Жапаркулов. Чет элдик жаңылыктардан. Францияда сот мурдагы президент Николя Саркозини 3 жылга эркинен ажыратты. Ага коррупция жана кызмат абалынан аша чабуу беренелери боюнча айып тагылган. Париж сотунун токтомуна ылайык экс-президент жазанын 1 жылын абакта, 2 жылын шарттуу түрдө өтүшү керек. Эми Саркози чечимдин үстүнөн апелляция берүүгө 10 күндүк убактысы бар. Тергөөнүн маалыматы боюнча 60 жаштагы Саркози президент кезинде судья Жилвер Адибергти кызматтан көтөрүү жана Монакодан
ыңгайлуу жай табууну убада кылып, миллиардер Лилиан Бетанкурттун ишин тергөө боюнча маалымат алууга аракет кылган. Айыптоо Саркозинин бул иште катышы боюнча адвокаты Терри Эрцог менен телефондон сүйлөшүүсүн далил катары көрсөттү. Экс-президент менен бирге адвокат Терри Эрцог да 3 жылга кесилди. Николя Саркозиге айыпталган сот иштери муну менен аяктабайт. 2012 жылдагы шайлоо кампаниясын каржылоого байланыштуу кийинки сот ушул айга белгиленген. Николя Саркози Франциянын 2007-2013 жылдары башкарган. Дональд Трамп президенттик шайлоого кайрадан бара тургандыгын билдирди. Мен президенттик шайлоого кайрадан талапкер болом. Бул туурасында АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп Орландода өткөн консервативдүү саясий аракеттер конференциясында сүйлөп жатып билдирди. Трамптын айтымында азыркы америкалык лидер Джо Байден администрациянын башчысы катары өзүнүн негизги милдети АКШнын мыйзамдарын сактоону камсыздай алган жок. Республикачыл ушундан улам демократтар орто мөөнөттөгү шайлоодо катуу жеңилүүгө дуушар болушат жана 4 жылдан кийин Ак үйдөн айрылышат деп ишендирди. Алар азыр эле Ак үйдү жоготуп алышты. Ким билет, балким аларды 3-чү жолу мен жеңермин деген ал. Бул Трамптын президенттик ордун өткөрүп бергенден кийинки биринчи жолу элге чыгып сүйлөгөн сөзү болду.